Ысык Ата районунун Узун-Кыр айыл аймагы борбордук трассадан алыс жайгашкан. Киреше бөлүгү аз айыл аймактарынын катарына кирет. Ал Төмөнкү Норус, Жер Казар, Достук айылдарынан турат. Мында түрдүү улуттардын өкүлдөрү өз ара ынтымакта жана биримдикте жашап келишет. Айылдын социалдык экономикалык өнүгүүсү жана инфраструктурасынын жакшырышы мурдагы жылдарга караганда арымдап натыйжасын бере алды. Ар бир долбоорлорго катышып, кайрыла турган жактарга кайрылып, эң негизгисинен ошол эл өзү, эң биринчи өзүбүз, эл жалпы эл өзү салым кошо баштады да. Эл өзү салым кошуп, кичине болсо дагы эл салым кошсо, анан кийин ошол иш жылат экен деп ошол ишенич менен мына ошол иштерибизди улантып келебиз. Ошол айылыбыздагы баардык Кудай буйруса, баардык көйгөйл маселелердин баары акырын четинен чечилип келатат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына жаштарыбызга дагы баардык шарттарын түзүп бердик. Мектептердеги балдарыбызга, келечегибизге баары балдарыбыздын баары ошо балдарды келечек деп коебуз эмеспизби? Ошол келечекке ошол чоң салым кошуп, өкмөт тарабына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул мектебибиздин шартын оңдоп, баардык ушул социальный объектилердин баары ушул жарактан чыгып калган болчу. Азыр баардыгын калыбына келтирип, Кудайым буйруса элибиздин баардык маанайы жакшы. 2017-жылы социалдык объектилерге толугу менен оңдоо иштери жүргүзүлдү. Аймакта айылдын балдары билим алган жана тарбияланган жалгыз мектеп жана бала бакча бар. Алар Союз учурунан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өтө элек болчу. Өткөн жылы мектеп үчүн мамлекет тарабынан 16 миллион сом бөлүнгөн. Ага мектептин ичи тышы бүтүндөй жаңыртылып, толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Имарат Союз учурунда салынган. Андан бери оңдодон өткөн эмес, эскилиги жетип калган. Спорт залы асты үстү менен жаңыртылып, диний тарбия сабагын өтүүгө окуучулар үчүн жайлуу шарт түзүлдү. Ал эми каттоо залы да заманбап шарты менен жасалып жатат. Мектеп ашканасы болсо Бириккен Улуттар уюмунун мектеп тамактандыруусун оптималдаштыруу долбоорунун алкагында пилоттук долбоордун катарына кирип, оңдодон өткөрүлүп, тамак жасай турган система алмаштырылган. Биздин Курманкул Айдарбек атындагы орто мектеп 1971 жылы курулган экен. 75 жылы бери ремонт болгон, ошол жылдан бери ремонт такыр жүргөн эмес мектепте. Азыркы учурда бизде капиталдык ремонт болуп атат. Мисалы баштасак, ушул экинчи этаждан баштады. Экинчи этажда этаждын кабинеттин иштери, терезелери, эшиктердин абал-акыбалы өтө эле начар эле болчу, чындап келгенде. Азыр болсо баардык пластик терезеге алмашты, жакшынакай эшик алмашты. Кабинеттин иштери болсо ремонт Кудай буйруса анда эле кылганга аракет кылабыз. Азырынча актовый зал болуп атат, жаңы туалеттер салынды ичине. Актовый залдын деле акыбалы өтө эле начар болчу. Полдору чирек өзүңөр көргөндөй. Азыр болсо мына жакшынакай өзгөрүп атат, терезелер алмашты. Стенасын жакшынакай туз кылып, шпаклевка тартып, актап коюшту. Спорт залыбызга келсек, спорт залыбыздын акыбалы өтө эле начар болчу. Үстү түшкөн, үстүнөн тамчы, терезелер жыгачтан болчу, айнектер сынып, шамал кирип, жылуулук системасы өтө эле начар болчу ал жерде. Азыр болсо полунун тактайларын которушту. Терезелерин пластикка которушту, эшиктер алмашылды. Эшиктердин дагы акыбалы өтө эле начар болчу. Кудай буйруса балдардын жакшынакай шарт түзүлдү. Ар жакта гардеробный салып беришти, жакшынакай кылып балдар үчүн, кыздарга өзүнчө, балдарга өзүнчө. Столовыйыбыз болсо, столовыйыбыздын үстүнөн дагы тамчы, үстүнөн дайыма тамчы таап, саргарып, азыр эле хорошо бүтпөгөнүнө байланыштуу. Кичине таап бүтүп калды. Болбосо столовыйдын ичине полу баягы илгерки кичинекей плиталар болчу, алар жакшынакай кылып азыр кафелге жакшынакай кылып алмаштырды. Ысык тамак уюштурулган биздин мектепте, бул пилотный школалардын катарына киргенбиз биз. Ысык тамак оборудованиясы менен берилген. Азыр балдар үчүн эң жакшы шарт түзүлгөн. Балдар бир маал ысык тамак ичет, башталгыч класстын окуучулары. Эми болсо мектебибиздин сырты жазалып атат. Азыр кровлясын алмаштырды, 60% калган дагы алмашылат. Ал эми ушул мектептин бир жак канатында мектепке чейинки жаш жеткинчектерди окууга даярдоо үчүн балалык деп аталган класс ачылган. Анда 3-дөн 5 жашка чейинки балдар окуп жатышат. Жаңы окууну бүтүп келген мугалимдер бул жерде кичинекейлерге сабак берет. Борбордон келип окууну жаңы аяктаган каныкей жеткинчектерди окууга, жазууга үйрөтөт. Ал барып келип убара болбош үчүн мектеп жетекчилиги бул жерден турак жай таап беришкен. Анан бул жак негизинен
эч өзүм билбеген жер аябай жакшы кабыл алышты, мугалимдери бардыгы, директорубуз аябай жакшы. Бул мектеп мага жакты негизинен. Мен ойлогом ошо башында кичинекейлер менен иштеш аябай оор болду керек деп. Башында оор болду. Сентябрда аябай келгенде көнө албай жүрдүм аябай. Азыр бардыгы жакшы. Көнүп калдым. Ошо 0 класста окутам. Ушул эле кесипти тандагандыктан ушул эле кесипти алып кетем. Шартымды түзүп беришти. Жаңы келгенде директорубуз улам сурап, кем карчыбызды алып берип, айылдык депутаттар дагы келип, бардык жактан шарт түзүп беришти, жатакана беришти, анын ичинде условия түзүп беришти. Мектептеги машыгуу залыда өспүрүмдөрдүн жашоосунун сергек мүнөзүн өткөрүүгө жана ден соолугунун чың болушуна шарт түзүүдө. Бул жерге эртели кеч спорт сүйүүчү жаштар келип машыгышат. Азыр биякта 3 мал тренировка кылышат балдар. Саат 2-де кички балдар 3-класстан баштап 5-класска чейин, андан кийин 6-класста саат 4-тө келет. Анан чоң балдар уже саат 6-да келишет. 2 сааттан тренировка кылышат биякта. Ар жактан, аркы залдан, борцовский залдан разминка кылышат, күрөшөт, приемлорду үйрөнүшөт. Анан кийин бүгүн мисалы понедельник күнү бир занятие өтөт. Анан кийин вторник күнү кросс жүгүрүшөт. Среда күнү келип бияктан подкачка кылышат балдар. Подкачка штанга көтөрүшөт, аркан тартышат, брусья, турник, груша урушат. Буттарын качет эткен ар кандай немелер бар, приборлор. Мектеп сыртындагы окуучулар топ ойноочу аянтча мурун эле бар болчу. Бирок стадион сыяктуу болуп, шарты жок болгон. Айланасы тосулбай, жери да тегиз эмес болчу. Бул окуу жылына карата айыл жаштары жана окуучулар үчүн футбол ойноочу заманбап шарттагы аянтча салынды. Жаан жааганда баткакка батпай, айланасы тосулуу да болуп, ал да канча ыңгайлуу дешет окуучулар жана дене тарбия мугалимдери. Мурда биздин физкультура сабагыбыз чоң болчу. Организацияны артада сетка жок болчу. Анан топтор эки жакка учуп кетет эле. Азыр газон салынды. Газондо эки жак топтор учпайт, сетка бар. Артада кичинекей жакшы. Мурда чоң болчу, анан сетка жок болчу да. Топтор эки жакка учуп кетет эле. Анан артынан жүгүрүш керек болот эле. Жаан чачын кезде чын эле лайыгы жок болчу да, балдар менен обязательно четке турчубуз, четке туруп ойнотчубуз кички балдарда. Мында болсо шарт кичине кененирээк, эмерээк болду да, жакшыраак болду. Балдарды ойнотконго, кички балдарды заниматься эткенге, даярданганга, нормативдерди өткөргөнгө аябай эмерээк болду да, бизге өйдөрөөк болду. Кичине жакшы деңгээлде жаңы салынгандан кийин. Бизге мүмкүнчүлүк түшкөндө көбүнчө балдар кызыгып футбол ойношот. Кички 1-класстан 6-класска чейинки балдарды биз бул жерден эстафета оюндарын өткөзөбүз. Ар бир оюндарды өткөзөбүз. Ошо оюндарды өткөзгөндө кичине кургак, жакшы болуп атат да бизге. Бизге эмерээк болуп атат, жакшыраак болуп. А так стадион мындай деле кенен болгондо деле жакшы деле болчу. Просто погодага, климатка карап калчубуз. Жаан чачын болот. Иногда эшикке чыкпай калабыз, залга кирип калсак, залга батпай калмай болуп калат да. Ошого карап эле эшикке чыкчубуз. Айыл жаштары ар кандай терс иштер менен алектенбей, спортко көбүрөөк көңүл буруп, бош убактыларын жана аракеттеринин бардыгын спорт жайларында өткөрүшөт. Жаштарды спортко тарткан себебибиз бул азыр биздин немеде биздин цель ушу спортко тартып, балдарды машыктырып, бизге жылда ушу планка коебуз. Ушу планканы аткарганга аракет кылабыз. Мисалы районго барабыз, район улуттук менен областной, андан кийин республика ошондой планкалар келет. Ошолорду биз аткарып, ошо балдар деле кандай тартылганда, балдар бир бала машыгып баштаса, анан экинчиси келет, анан үчүнчүсү ошентип бала спортко кызыгуусу пайда болот да биздечи. Анан кийин ошол жактан жакшы жакка өндөп, тигинди кыл деп тарбиялап да кетебиз. Ошонун аркылуу анан ушу биздин немеге машыкканы келишет да балдарчы. Область учат, андан кийин республика, андан кийин Кудай буйруса чемпионат Азии, ошо чемпионат мир де чыгышат деп үмүттөнөм да. Потому что баардык спортсмендин баары эле дүйнө жүзүнүн элементарный бизде Кыргызстанда бүт эле көбү айылдан чыккан балбондар болот да бизде. Ошон үчүн айылды жакшылап карап ошо неметиш керек да биздечи.
Жер Казар айылындагы жалгыз Нур бакча деп аталган балдар бакчасы 2007-жылдан баштап кайрадан иштей баштаган. Анда учурда 180 бала тарбияланып жатат. Өткөн жылы болсо мамлекет тарабынан 2 миллион 300 миң сом бөлүнүп, толугу менен ремонттон өткөрүлүүдө. 2 корпустан турган имараттын шарты жакшырып, бөбөктөргө ыңгайлуулук түзүлдү. Оңдоодон тышкары андагы эмеректер, чарба буюмдары, оюнчуктар демөөрчүлөрдүн жана ата-энелердин жардамы менен алынган. Бул айылдын тургундары өз демилгелери менен жардамдарын көрсөтүшкөн. Шаршен Касенов эмеректерин алып берсе, Бактыбек Абдиев кеңсе буюмдарын сатып берген. Ошентип учурда 5 тайпадан турган 3-төн 5 жашка чейинки бөбөктөр татыктуу тарбия алып жатышат. Күнү өтүп жүрүп эле ошо садикте иштетсе кандай болот экен деп эле ошентип эле өзүмдүн инициативам менен эле чуркап айыл келип эле сүйлөшүп ушинтип иштейт элем десем, пожалуйста, анда бюджетке иштетип берсең деди. Хорошо деп эле сразу эле ошо. Анан ар бир үйгө кыдырып эле балдарды чогулттук. Анан ошо менен ачып баштадык. Анан март айында уже ремонтун баштап, ичин баарын отоплениесин оңдотуп, потому что баары заброшенный здание болгондон кийин отоплениянын баары бузулуп, суу агып, тешилип калгандар экен. Ошонун баарын оңдоп, анан ачып баштаганбыз. 2007-жылы балдарды принимать эттик. 40 бала менен принимать этип баштаганбыз. 2 эле группа иштечи. Анан азыркы 2014-жылы ремонт кылып, экинчи корпусубузду Стемгранттын эмесинен тарабынан. Ошол менен дагы 4 группа эметип, азыркы убакта 5 группа, 180 бала бар. Абалы абдан эле начар болчу. Терезе эшиктерин баары жыгаштан, шамал аркырап турчу постоянно. Анан полдордун баары аябай уже тешилген жерлер тешилип, отоплениялар баары уже улам оңдоп, улам жамап эле келаттык. Анан ушу Гостройго рахмат, тоже ушундай кайрылып бизге жардам берип, ошонун аркасы менен азыр мага ремонт болуп атат. Эшик терезелер баары которулуп, полдордун баары жаңы линолеум салынып, полностью кырылып, потолокторуна да уже гипсокартон тагылып, абдан жакшы ремонт болду. Бияка деле азыр очередде балдар абдан көп. Аяка деле бир 30-40 бала жөнү эле алынып калат. Анан дагы бул жакта дагы бирөөсү ремонт кылынса, аянге яселька кылсак бир 10-15 бала менен эле атабыз, 1,5 жаштык балдарга. Ошондой талаптар да көп болуп атат, потому что мугалим болуп иштегендер, жумуш иштегендер көбүнчө ушундай талап сурап атышат. 1,5 жаштыктан алсаңар эле жумушка чыгат элек дегендер бар. Ошо 200-дөн ашык бала болуп калат го деп атабыз, Кудай буйруса. Ушундай талап болуп атат, потому что балдардын саны абдан балакчага келебиз дегендер көп. Баары иштейт да азыркы жаштар. Бизде Бишкек шаары жакын болгондуктан баары көбүнчө Бишкекте иштешет. Айылдык маданият үйү 1997-жылдан бери иштебей турган. Ал 2004-жылы муниципалдык менчикке өтүп, бирок каражат жоктугуна байланыштуу шарты оңдоло элек болчу. Республикалык бюджеттен каржыланган дем берүүчү гранттын негизинде капиталдык оңдоо жүргүзүлдү. Эскилиги жетип пайдаланууга болбой калган бөлмөлөрдүн баардыгы учурда жаңыланып, маданий ар түрдүү иримдерди ачууга жана иш-чараларды өткөрүү үчүн шарт түзүлдү. Эми буяка планда балдар келип жана компьютерный эме ачабыз деп атышат келсе. Анан жанакы балдарга, өзүбүздүн балдарга мына шаарга Бишкекке алып барбайлы буяка жана танцевальный группа чакырып, балдарды привлекать этип, аккордеонисттер чакырып, баянисттерин, козмушчуларды чакырып, кабинеттерди көрдүңөр бош. Ар бирөөнө бир кабинет берип балдарыбызды үйрөткөн максат. Даже жана математика falan, эмне математика дейт, суранып атышат, 10 бала болсо эле келет элек деп. Ошолорду кружокторду ачабыз, аракетибиз ошол. Анан кийин артисттерди чакырабыз. А кино деги болуп аткан кыргыз кино менен иштешебиз. Баягы начар убакта деле көрүп атканбыз, арасынан жаңы кинолорду алып келип. Могу скамейкалар келсе эле кино башталат, концерттер келет, Кудай буйруса. Ошоктун баары башталат. Өзүбүздүн эмеде жана клуб жок болуп, мына Ысык Атага, азыр Ысык Ата районунун мына ага элечек айымдарга 4-өө кетти өткөрүп конкурстан. Эми айылда ырчылар да көп экен. Буйруса алар чакырабыз. Самое главное музыканттар тапса. Кемпирлерибизди, келиндерибизди чакырып ырдатып. Бара турган жер бар. Шахмат ойнойбуз десе, аны да чакырып балдарга үйрөтүп, акча эми баягы айыл өкмөтүнүн каражаты жок, ар ким ата-эне өзү төлөп атпайбы. Например, шаарга барып келгенче бир жерде оң да илеген. Ар бир баланы ата-эне жеткирип, алып барып аяка үйрөтүп, кайрап келгенче бир жерден 2 саат болсо да заниматься алып
үйрөнүп алат деген ой. Айылдагы логистикалык борбордун курулушу жүрүүдө. Иштөө шарты үчүн керек болгон жабдуулар жана эмеректер алынды. Эми күз айларынан баштап ишке киришмекчи. Айыл элинин жыйнаган түшүмү бузулбастан атайын муздаткычтарга сакталат. Бул өз кезегинде дыйкандарга өстүргөн жашылча жемиштерин коромжусуз сактоого жана сатууга ыңгайлуу шарт түзөт. 4 холодильник установкасы менен, ягында да холодильниктер бар. Бизден азыр райондон да талап коюп атат. Кызылча, беде, будайдан башка культурага өткөнгө. Көбү азыр ошо клубника өстүргөнгө мына 4 теплица ачылып атат азыркы маалда. Бир ошо теплицаларга клубника, ана жер жемиштерди өстүргөнгө бул сакташ керек. Ошол жерден сактайбыз дейт. Ошол жерден сактап туруп, анан ошол жерден сатууга келет да. Бул биздин айыл аймакка азыр аябай жакшы шарт түзүп берип атат. Ошо именно жер жемиш өстүргөнгө. Быйыл буйруса ишке кирет бияк. Анан ар бир айылда ушундай логистика ачылыш керек келечекте. Ар бир айылда. Мына бизде азыр буйруса бул ачылса, элибиз мына кызылча, будай өстүрбөй, ушу алма бак, ушу клубника, жер жемиш, ежевика дегендер бар. Анын баары экспортко аябай жакшы, экспортко ориентированный продукция болуп атат. Анын баары ушу Российский Федерацияга, ошол эле Кытайга кетип атат биздин элден. Анан ошондой азыр мына бу жерден шарт түзүлүп атат биздин фермерлерге. Буйруса ишке кирсе, мен ойлойм, жакшы бир өзүнүн таасирин берет деп düşünüyorum. Налог төлөнөт. Ошол жумуш орунда түзүлдү. Буйруса ошо бияка ушу айылдагы эле жашоочулар иштейт, Кудайым буйруса биздин да балдар иштейт. Айыл четинде күнөскана салынып, анда учурда помидор эгилген. Бул жерден жылына 2 түшүм алууну пландаган ээлери эксперимент катары быйыл бир гана күнөскананы иштетип көрүшмөкчү. Андан соң анын аймагы кеңейип, мындан да чоң көлөмдөгү жашылча жемиштерди өстүрүп, сатууну көздөп жатышат. Аз биздин Кыргызстан эми аграрный республика болгондон кийин, анан кийин жерибиз аз. Пайдасын көбүрөөк көрүш үчүн теплица куруш керек. Анткени бир жылда 2 урожай алса болот теплицада. Ачык жерде анан кийин климат өзгөрүп атат. Азыр бүгүнкү күндө аябай өзгөрүп атат. Мындай земледелие рискованный болуп атат да. Ошол үчүн идея мындай болгондо теплица курабыз деп. Эми Кудай буйруса баштадык. 2 сезон иштетебиз деп атабыз. Теплицанын ичинде кандай нерсе өссө бүт баарын өстүрөбүз. Бул как экспериментальный сыяктуу болот да. Анан кийин традиционный бадыран помидор, анан кийин кошумча лимон, мандарин, жүзүм, башкаларды калемпир. Бул теплица даяр теплица да, фабричный. Бүт баары уже просто монтаж кылган биякта, модуль менен келген Кытайда. Ичинде капельное орошение менен сугарабыз, вентиляцияны жасайбыз полный. Анан кийин свет колдонбойбуз, свет альтернативный энергетика менен колдонобуз. Фотоэлектрический панель коебуз, анан кийин биякта токтобой суу агат бизде. Кичинекей микрогэс коебуз деп атабыз, ойлоп атабыз. Эми көрөбүз да. Мындай эсептегенде бир аламидин бир эле жеп коет биздин продукция. Жеткире албайбыз ага. Эми азырча Кыргызстан, анан кийин көрөбүз. Бирок мындай корпоративный сыяктуу болсо, бүт баарыбыз чогулуп теплица об сообщество жасап туруп, экспортко да жиберсе болот. Бирок бир хозяйство, чтобы экспортто иштетиш үчүн жаман чоң хозяйство керек. Анткени кичинекей машина менен Россияга апарбайбыз. Жок дегенде 20 тонна апарыш керек. Ага аябай чоң теплица керек. Бирок мындай кичинекей теплицалар чогулуп бир логистический центр болсо бизге, склад катарында баарыбыз ошол жака апарып чогултуп, анан кийин чоң машиналарга жүктөп берсек, ошондо болот. Айыл ичинде эмгегинен баар таап, өз келечегин куруп алган үй бүлөлөрдүн катарына Максат Сыздыгалиевдердин үй бүлөсү кирет. Алгач дыйканчылык менен алектенип, чарбаны түптөдүм дейт ээси. Жер айдап дан эгиндеринен түшүм алып жүрүп, андан соң техникасыз иш жүрбөй тургандыгын жон тери менен сезген дыйкан болгон каражатына айыл чарба техникаларын сатып ала баштаган. Кийинчерээк жер айдоочу шаймандары менен 4 трактор, үрөн себүү жана культивация кыла турган техника сатып алган. Учурда чарбакер айылдагы дыйкандардын жерин айдап берип, кызматы үчүн акысын алат. 98-жылы, 1998-жылы ошол демеге айылда ФПСтин жерлерин берип аткан. Анда бизге колхоз болчу, ФПСтин жерлерин берип аткан. Ошондо биринчи ФПСтин жерин 10 гектар жер алып, ошондо иштеп баштаганбыз.
анан кийин айыл чарба жерлерин, анан кийин техника керек экен. Ошо айыл чарба жумуштарына техника жок болсо иш алдыга жылбайт. Сельское хозяйствода мындай экен да, бир күн год кормит дегендей. Ошо техника керек болуп, анан кийин турмуш көрсөтүү техникалар алып баштадык. Техника алып, техникалар менен техника элге техника жетпей турган заман болчу ал маалда. Анан кийин услуга кылдык. Услуга кылып элге жардам берип, услугадан прибыль түшүп, ал акчаларыбызга дагы техникаларды алып, оборот кылып, жер алып, ошол башталышы ошентип башталган. Техникалардан биринчи баягы ал маалда айыл банк жок, жаңы техникалар жок, буу техникаларды алчубуз. Баягы организациялардын эскилерин алып оңдоп эметчүбүз. Анан кийин баягы 2010 жылы эмеде августта Кытайдын тракторун лизингге алдым айыл банктан. Ошо айыл банктын эмесин трактор менен иштетип, азыр айыл банктын клиентимин. Азыркы күндө былтыр дагы эме алдым, акча алдым. Ошол сейилка алып, Турциядан барып сейилка алып келдим, культиватор алып келдим. Мурунчу эмне болчу? Чөп чабуу техникаларыбыз болчу, алардын азыр пока жок. Анан кийин былтыркыдан баштап ошо сейилка менен кызылча сепкенге жардам берип, жүгөр сепкенге жардам берип сеп атабыз. Ошол услугалар пресстейбиз, дар чачып, ошол услугалар сокко жер айдап, ошо элемден сураса, ошону иштетебиз. Менин кеңешим бул эме болчу. Бул дыйкан чалбанын жер менен иштеткенге биринчи очередь жакшы семья керек. Ошо семья поддерживать турса, ошондо иш болот. Семья поддерживать этпей, бирөөнүн ою шаарда болсо, бирөөнүн ою жерде болсо, дыйканчылыкка иштеш кыйын. Ошону Кыргыздын баары иштеп көрдү го, шаарыбызда. Ошол жакшы семья керек. Экөө бир жакадан жең чыгарган. Ошондо сельское хозяйствого иштесе болот деп айтам. Мен бирлетим ошо. Айыл аймактагы көптөн бери чечилбей келаткан маселелердин бири бул турак жай салуу үчүн атайын участоктордун берилишине уруксат берилбей жаткандыгы. Жылдан жылга айыл калкынын саны өсүп, жаңы турмуш курган үй бүлөлөр да көбөйүп келет. Андыктан алар өз алдынча турмуш куруп, үй жай салганга жер керек. Мындан тышкары айылда дагы бир катар көйгөйлөр бар. Дотациядан чыгууга чоң жардам көмөк болуучу бизде бир ушул чоң объектибиз бар. Ушул жерлерибиз чакан кеске өтүп кеткен 2001 жылы. Ушул жерде бизде ошондой чоң прутубуз бар. Эми ошону өзүбүзгө кайтаралы деп мына уже канча жылдан бери ошо соттошуп келатабыз. Ошол районный соттон утабыз, областной соттон утабыз. Анан жогорку сотко барганда эле кайра ушул жогорку сотубуз кандайдыр бир себептер менен чече албай эле, анан кайра бизди ошол сотко, районный деңгээлдеги сотко түртүп коет ишти. Анан ошол ишти кайра башташка туура келет. Анын баары эле билинбегени менен өтө чоң чыгымдарга алып келет да. Ошо адвокат, юристтерди жалдайбыз. Анын баары убакыт алат. Ошол көйгөй бар. Эми ошол объект өзүбүзгө ошол жерлер кайтарылып бериле турган болсо, биздин баардык көйгөйлөр чечилет деген ойдомун да. Узункыр айыл аймагында 2017 жылга пландалган иштердин бир катары бүткөрүлдү. Айылдагы ички жолдордун абалы абдан кейиштүү болчу. Аң чөнөктөрү көбөйүп, ары бери каттаган автоунаалар жолдун азабы боло турган. Азыр болсо борбордук жолдо жүргүнчүлөргө ыңгайлуулук түзүлгөн. 2,5 чакырым жол жасалды. Мындан тышкары суу көйгөйү да чечилген. Ошол жерде бир көчөлөрүбүздө суу жок болгондуктан жергиликтүү биз депутатыбыз ушул Герман посольствосуна кайрылып 246 миң сом акча каражатын бөлүп беришкен. Биз ошо айыл өкмөттүн бюджетинен дагы 100 миң сом кошуп, ошол жака 900 метр суу тарттык. 25 жыл болгон көчөдө суу болуп, азыр элдин баары аябай кубанычта. Өздөрү азыр чогулуп, освещениясын баары өздөрү уже жасайбыз деп чыгып атат. Жагыбызды оңдойбуз, биякты оңдойбуз деп өздөрү уже өз эле чыгып атат. Ушу көйгөйлүү маселелердин бири ушу свалкабыз жок. Ошол жерде көп эле айыл өкмөттөрүбүздө районубузда свалка жок, санкционированный. Бул эң биринчи көйгөй баарыбызга. Анткени таштанды ушу проблемасы аябай катуу турат да азыр. Анан биз азыр ушу буга чейин экологиянын өкүлдөрү келип, жер жок болчу бизде. Баары сайдын жээктери болуп, суунун жээктери. Аяка
Ташкандоо дегенден бир жер тапканбыз азыр ушу районго трансформацияга бергенбиз. Ушу райондун деңгээлинде трансформациядан өтсө, буюрса өзүбүздүн санкционный свалка кылабыз. Анан санкционный свалка болгондон кийин жана шаардыкындай кылып вывоз мусораны жасайбыз. Машина мусор чогултат, төгөт. Айыл аймак башчысы менен жергиликтүү кеңештин депутаттары тыгыз байланышта иштеп, элге жакын болуп, анын өнүгүүсү үчүн дилгирленип аракет кылышууда. Быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылына карата да пландалган мерчемдүү иштердин тизмеги бүткөрүлөт. Биз тупикте турабыз. Мындай трассабыз жок да. Инвестор биринчиден инвестицияга шарт түзүп бериш керек. Шарт клиент келе турган трасса болуш керек. Эң биринчи жол. Биз тупикте болгондуктан инвестор бизге көп азыр келбей атат. Эми дегенден торговый центр ачылбайт бияка. Бияка мындай эле цех, заводдор иштей алат. Азыркы маалда бизде 2 завод иштеп атат. Кирпич чыгарган заводдор. Андан тышкары азыр бир логистический центр салынып атат. Буюрса бияктан ушу мөмө жемишти холодильникке ушу сактап турганга убактылуу. Ушуну салынып атат. Андан кичинекей мекемелер бар, мебель чыгарат, бирөөсү строительный сместер чыгарат, жана шпаклевкаларды 12 түрүн чыгарат. Ошолорду чакырып атабыз. Ошондой кишилерге жана завод ачам деген кишилерди чакырып атабыз. Келгиле, иштегиле. Биз шартын түзүп беребиз деп атабыз. Ушул налогдон сүйлөшөбүз, жер суусун тартып беребиз деп атабыз. Келип атышат акырындан. Буюрса азыркы маалда бир суу чыгара турган завод да ачылам деп эметип атат. Азыр лицензия алып коюшкан экен. Ошолор менен иштешип атабыз азыр. Алар буюрса 18 жыл ачылат. Андан тышкары да ушу бетон, лоток, столдо бордюр койганда бир инвесторлор келип атат. Аларга да бир сүйлөшүп жүрүп атат азыр. Ошо шартын түзүп берсек, аларга ылайыктуу болсо келип иштейбиз деп атат. Каржылган фонддор бар. Азыр ошо экология агенттигинин астында ошо фонддор бар экен, жакшы. Именно ошо таштандылык көгүл маселелери боюнча ошого проект жасап атабыз. Азыр мусороборочный машина, анан ушу свалкабызды сертифицированный свалка кылганга чоң каражат керек экен. Ошо азыр проект жасап атабыз. Ушу единственный маселебиз бизде жайытыбыз жок. Райондун эң аз жайыт бизде 130 гектар. Ошондуктан мал жайганга жерибиз жок. Биз азыр Сусамурда 650 гектар жерибиз бар. Жайыт. Ошого азыр өткөндө сходду өткөзүп, демге көтөрдүк. Малыңардын баарын ошого чыгарып атат. Үйдө сааган уйлар эле калыш керек да. Анткени бизде жайында көп орчундуу маселе бул жана потрава дейт. Ушу бирөө малдар кирип полага. Ушу бирөө менети өлүп атат. Анан быйыл административный комиссия түшкөнбүз айлыктын астында. Бул комиссияга депутаттар келген, участковый комиссия келген, Аксакал соттун төрагасы келген. Булар азыр айып коюлат. 5 000 сом, 10 000 сом айып койгон. Өткөндө соттон 10 000 сом коебуз дедик. Баары макул болушту. Анан элибиз азыр ошо чыгарабыз деп атат, мал Сусамурга. Ошо чыгарса, биринчи жыл болуп атат, ушу 20 жылдан бери чыга элекпиз. Сусамурга бирок жерибиз бар. Күчтүү аймак бул албетте күчтүү өлкө. Андыктан айыл аймак башчысынын аракети күч болуп, ар кандай чет элдик долбоорлорго жана уюмдарга проектти жазуу, мамлекет тарабынан каралган шыктандыруучу гранттарды утуу, инвестиция тартуу боюнча иштери мындан ары да уланат.